продукциялар келди да азыркы учурдачы. Азыр биз 1,5 жылдан бери иштеп, ошо башында келгендер билет, келген убакта биз ушул 2 банкада жидкость кантип эле ушул баарын айыктырат деп деп ойлочубуз да. Бирок азыркы күндө абдан сонун яркий результаттар бар. Анткени бул Витамарин A'нын составын карасаңыздар. Витамарин A'да морской огурец деп коет экен, морской галатури деп. А бул Витамарин G'да морской ёж деп. Экөө Японияда негизи деликатес катары колдонулат экен бул продукциялар. Эликсир молодости деп ушул продукцияларды жеген дагы бир күнү бар экен да, атайын майрамдашып жешет экен да бул продукциялардычы. Мына ушул продукцияны ичкенден кийин действительно азыркы күндө абдан сонун результаттар болуп атат. Эң биринчи бизде результат Айгүл Турункулова деген эже бар. Бизде кече күнү серебряный менеджер жапты. Ошол эженин баласы 2 жашында прививкадан эпилепсиясы кармап калыптыр да, баягы болгон окшойт да. Температура болгон учурда берип койгонбу. Ошол менен 18 жыл постоянно эпилепсия менен ооруч экен. Мына ошол 2 эже ошо баласынын айынан канча бир компанияга кирип ошо продукцияларды берип көрүптүр да. Алоэ Виранын да продукциясын берип койгон экен, Тяншинин да продукциясын, Эмбейдин да продукциясын берип. Канча компания келсе, эпилепсияга эмнеси жакшы жардам берет десе, бүт бардыгын берип көрүптүр да. Мына ошондо бизде эң биринчи ушул 2 продукция келгенде ошол эже берди. Баласы 1 айда эпилепсиясынан жакшы болду да. Мына биз ошол экенде анан аябай багы биздин продукция действительно иштейт экен деп аябай жакшы эме болуп баштады да. Багы ишенич пайда болду да. Көрсө бул продукциялар негизи составында бүт макро микро элементтердин бардыгы бар. Бул ошо морской ёж, морской огурецтердин митиби ичин жарса эмеси болот го, икрасы болот го. Ошо икрасынын выжимкасын бизде органика түрүндө ошо нанотехнология менен ар бир клетка менен иштей тургандай кылып алып келип бериптир да. Бул өзү негизи 3 функцияны аткарат экен. Очищениясын да берет, восстановлениясын берет дагы, регенерациясын дагы. Негизи көпчүлүк бул компанияга чейин иштеген адамдар биякта бар болсо, сиз билесиздер, бул компанияда негизи бар очищениясын, мисалы үчүн лаклайфтагылар очищениясын өзүнчө беришти, кайра восстановлениясы, кайра регенерация деп. Ушул да бизде мисалы үчүн морики продукциясы азыр $100 болсо, 70-80 миң продукцияны бергенде гана ушул бир продукциянын функциясын аткарчы да. Азыр жаңы келген убакта бизде Жылдыз Сулайманбекова деген эже бар бул жакта. Ошол эже айтат да, мен ушул бир эле продукция, ошол функцияны баарын аткарат десе, мен вообще ишенген эмесмин башында келгенде депчи. Бирок азыркы күндө действительно ушул результат болуп атат. Ушул продукцияны ичкенден кийин очищение кылат. Көпчүлүк адамдар багы ичиндеги биздеги болуп аткан токсин, шлак, холестерин, паразит дегендердин баардыгы тазаланып кетет. Анткени булар антипаразитарный продукция. Вирус, инфекциядан абдан сонун результаттар болуп атат. Былтыркы как раз ковид учурунда бизде аябай сонун результат болду. Ушул Витамарин A'дан ушул ковидтен аябай жакшы результат алдык да. Анткени бизде партнерубуз бар, Халима деген партнердун баягы вспышка болгон учурдачы былтыркы июнда ошондо апасы деген больницага жана обсервацияга жатып калыптыр. 90% поражен уже эки өкпөстөн уже жарабайт деп уже элдер багы үмүтүн үзүп коюптур да. Ошондо бизде болуп ошолорда бир тааныштарынан угуп калып, чуркап келип алып келишти. Бизде больницага киргизишпейт, естественно. Анан деген апаларына врачтарга суранып да, ушуникини, пожалуйста, зам суу ушуникини ичип койгулачы депчи. Анан врачтар бергенде ушу биринчи күндө моментально температурасы түштү, экинчи күнү уже аппетити ачылып, уже кадимкидей улучшенияга кетти да. Ошо апасы 90% пораженный деген апасын кадимки тирилтип алды да алчы. Анан үчүнчү күнү ошо кыздарына чалып, мага эмне бердиңер депчи. Анткени апасы көрүп атат да, жанындагылардын баардыгы кандай өлүмдөр болуп кетти былтыр. Мага эмнени бердиңер? Бүт баардык айылдагылардын баардыгына бергиле деп ошо меланфандагы дуңгандар болчу. Ошондо бир күндө 5-тен 10дон өлүп чыгып аткан экен да ошол убактачы. Ушул эки продукцияны биз ошо карантин учурунда ошо дуңгандар менен аябай катуу иштедик ошол кезде. Эми ичсе ошолордун баардыгы тең аман калды да ошол продукциядан кийинчи. Ошондой эле бул продукция жанагы паразит, инфекциялардын баарын алып чыгып атабыз атпайсызбы? Биздеги жанагы женский оорулар, ошо миома матки, полип, эрозия деген баардыгы тең, киста деген баардыгы тең ошо организмдеги жанагы паразиттин оорулары
мына ушул витамин A'ны ичкенден кийин даже миома бир айда 5 литров ушу тазаланып кеткен. Результаты аябай көп болду. Бул продукциядан сахарный диабетке да аябай жакшы иштейт экен. Анткени бизде ошо Арман Тосконбаев жаңы келгенде ошо айтышты да, неме депчи, Средняя Азия эли негизи ошо эң биринчиден бизде йод менен жетишсиздик менен аябай страдайт этебиз депчи. Йоддун жетишсиздигинен эң биринчиде йоддун жетишсиздиги бул гормональный нарушение, щитовидкага таасир берет экен да. Щитовидка туура эмес иштеп баштаганда эле жана машинанын мотору бузулганда бир жери бузулуп машина деле бузулат го, ошол сыяктуу эле биздин органдарыбызда ар бири бири менен связаны. Бизде щитовидка бузулганда эле сразу моментально уйку безине таасир берет экен. Ошо уйку бези жакшы иштебей баштаганда ошо адамдардын баардыгы тең сразу сахарный диабет болуп ооруп калгандар аябай көп болот да. Мына ошондуктан азыркы күндө ошо экинин бири сахарный диабет болуп аткандын баардыгы тең ошо биздеги йоддун жетишсиздиги. Анткени биз баарыбыз тең деңиз деңгээлисинен алыс жашайбыз. Билесиз, ошо Средняя Азияда өлкөлөр ошо Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан бүт баарыбыз деңиз деңгээлинен алыс жашайбыз. Бүт баарыбыз тең уйдун этин, жылкынын этин, койдун этин жейбиз. Бирок мындай морской деликатестерди вообще рационубузга колдонбойбуз да. Мына ошондуктан биз ошо йоду дефицитин өлкөгө келип, азыркы күндө жана экинин бири сахарный диабет, экинин бири деген жүрөк оорулуу болуп аткан, даже жана балдар төрөлгөндө деген рожденный порог сердца болуп аткан, ДЦП болуп аткандын баардыгы тең ошо жаш ошо энелер төрөп атканда ошо өздөрүндө йоддун жетишсиздиги болот экен да, көрдүңүздөрбү? Мына ошондуктан бул продукциялар азыркы учурда бизге абдан өтө керектүү болгон продукциялар болуп атат. Жамиля, кел отур бул жака. Отур. Ошондо андан кийин экинчи продукциясы мындай Застера Каротен деген продукция. Бул дагы мына витамин A'бы дагы жидкий ошо сироп түрүндө келген. Анан бул Застера Каротен дагы ошо жидкий түрүндө келди да. Жана айтып өткөндөй эле ошо Застера да ошо океандын түбүндө өскөн өсүмдүктөрдөн жасалган. Бул болсо Застера болсо ошо мындай караганда кувшинге окшошуп кетет экен, же болбосо мешкообразный деп коет экен, ошентинде кызыл цветтеги ошо жандыкка кирет экен да, булчу каротен. Мына ушул экөө дагы ошо бизде органика түрүндө ошо натуральный ар бир клетка менен иштей тургандай болуп, ошо составдарында макро микроэлементтердин баардыгы камтылып жасалып келди. Мына морге бизде негизи западный медицина менен иштейбиз деп атпайбызбы? Негизи восточный медицинада ар бир эки орган бирдей каралып иштелет экен да. Мисалы үчүн биз көзүбүз ооруганда сразу барып глазного барып көрүнөбүз го, а негизи восточный медицинада эгерде көзү ооруган адамды барып боорун тазалат дейт экен да. Боору токсин, шлак, холестеринге толуп, циркуляция жакшы болбой калса, моментально ошо зрениега берет экен. Зрениясы начарлап баштайт экен да. Ошондуктан мына мореки продукцияда ошол экөө ошондой функция менен жасалып келген. Мына Застерасы болсо ошо биздеги организмдеги ошо бүт токсин, холестерин, шлактардын баарын тазалайт. Толстый кишечник, тонкий кишечниктерди абдан жакшы тазалайт жана заборго да аябай жакшы жардам берет да, боордун циркуляциясын жакшы кылат. Абдан тазалайт дагы. Могу каротен болсо именно ошо багы көзүбүзгө жакшы таасирин берет экен да. Негизи биз азыркы учурда тамактанганда каротен деген витаминди сайыстен алат экенбиз да. Мында болсо ошо каротендин 12 түрү ошо морги жандыкта бар да. Мына ушул экинден азыркы күндө бизде ошо зрениясынан результат алгандар аябай көп. Глаукома, катаракта деген көз оорулар бар го. Катаракта, глаукома, жанагындай мындай чел басып, ак басып калган ушул экинде оорулардан абдан сонун результаттар болуп атат. Ошондой эле бул продукциялар ошо нервный клеткаларга да аябай жакшы иштейт экен. Анткени бул продукцияларды ичкенден кийин жанагы Паркинсон деп мындай калчылдаган ушул экинде оорулар бар го, ушул экинден абдан көп результаттар болуп атат. Склероз, унутчактыктан аябай жакшы результаттар болуп атат. Альцгеймер деген оорулардан сонун результаттар болуп атат да. Ушул продукцияны ичкенден кийин өткөндө бизде ошо Клара деген айым бар, биздин командасында билесиздер, барыңыздар эле. Ошо апасы 85 жашта экен. Ушул Застера Каротенди берип, өзү айтып атат, бүтүп чынын карматып койсок мынтип чачыратып вообще оозуна жеткизе алчу эмес депчи. Ушул продукцияны ичкенден кийин ушул жана Паркинсондон аябай жакшы результат алды. Мынаны айтпайсыңбы? Анан бул продукциялардан еще жанагы боор жакшы тазалайт экен деп атпайсызбы? Зависимый ооруларга да аябай жакшы жардам берет экен.
зависимый болгондо, мисалы үчүн биз арак ичкиси келген адамдар постоянно арак ичкиси келе берет го, тамеки тарткандар да дайыма тамеки тарткысы келе берет. Мына ошерекинден да абдан сонун результаттар болду. Биздин партнерибиз бар, Талант деген мырза, азыркы учурда ушул продукцияны ичип сонун результат алды. Өзү айтат, акчам 20 сом болсо эле барып деген ошо жанагындай стаканчик алып эле ушул магазиндерден чыкпай калгам депчи. Вообще үйүнө деле келбей ушерекинде вообще жашоо эмне экенин деле билбей калгам деп. Азыр эме ошо бизде Гүлмира айым эмеси жолдошу ушерекини берип атып, азыркы күндө вообще ошо арак ичпей калды да. Даже өзү деле уялбай эле ценага чыгып мына ушерекинде мен арагымды токтоттум деп бизге ачык эле айтып берип, ошо элдерге жардам берип атат. Негизи биз көп нерсени ачык айтпай эле жашыра беребиз го. Ошондуктан деген баягы оорубузду да жашыра берип, анан ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, ошо көп нерсени жашыра атып анан биздики аябай күчөтүп алабыз да. А бул продукциялардан даже ошерекинде результаттарын деле адамдар ошо ачык айтып, элдерге уже жардам берип баштады да. Бул продукциялар негизи ошо эң биринчи биздеги жанагы йоддун жетишсиздиги, экинчиси болсо ошо запор. 99% негизи Средний Азияда жашаган адамдардын баардыгы запор менен страдать этип эткенбиз. Ошондуктан баягы запор болгондо адамдар бир күндө бир жакшы жанагындай тазаланып турушпайт да. 3 күндө бир барат же бир жумада бир барат деп. Мына ошерекинде биздеги организмдеги баягы жакшы тазаланбагандыктан организмде газообразование пайда болуп кеткен дагы жанагы онкология кайсы жерибиз слабый болсо ошол жерден онкологиянын клеткалары ойгонуп кетет экен. Көбүнчө аял кишилерде бизде женский жактарыбыздан неме болуп кетет да, рак болуп кетет. Азыркы учурда баягы рак менен ооруп атат, онкология менен ооруп атат деген адамдардын баардыгынан сурасаңыздар, бүт баардыгынын ичтери катыган адамдар. Бүт баардыгы ошерекинде эме запор менен страдать этет. Мына бул жерде отургандардын деле көпчүлүгү ушундай да, бүт баары запор менен страдать этебиз да. Ошерекинден запор болуп атып, геморрой деген ооруларды дагы күчөтүп алатабыз. Азыркы учурда ошо Витамарин Абдан бизде геморройдон да аябай сонун результат болгон. Бизде Алипа деген партнерибиз бар болчу, азыр видеолор деле кетип атат. Ошол эженин жолдошу эркек эле киши ошо геморройунан баягы эркек эле киши чүпүрөк эме колдонуп калыптыр да, ирин кан аралашып. Бул жерде бизде деген эме бар, центр бар го, эме дегенчи, Гонконг деген именно эмелерди, геморройлорду эме кылганчы, операция кылган. Ошол жакка барса 80 миң, 90 миң дептир да. Анан ушуреки продукцияны угуп калып, аялы настаивать этип эле ушуну ич, андан кийин деле барганга жетишебиз деп ушурекини 2 ай катары менен ичти. Кийин текшерсе, ошол байкенки 3-чү стадиядагы рак экен да. Бирок бул продукциядан азыр таза айыкты да. Анан эстетип көрсөңүздөр, мындай логически эле, ал гонконгко барганда мынтип сыртынан эле кесмек, ал уже канына өтүп кетмек, инфекция вирустардын баардыгы организмине уже деген метастаз кетип, балким ал уже жок болуп кетмек да. Ал кишичи көрсөңүздөр канча химия, канча эмелерин онкологияга жаткызып атыпчы. А бул продукциялардан ошо вирус, инфекция, паразит, жанагындай организмдеги болуп аткан воспаление, ошолордун баардыгын сымать этип кетти да. Ал байке азыркы күндө аябай сонун результат алып, өзү айтат да, мен ошо геморрой менен кошо дейт, эме экземам бар болчу дейт да, псориаз, ошерекиним да жоголуп кетти дейт. Дагы көп боору тазаланып тырышса, аябай көп результаттарды алды да, мына бир эле продукцияны ичип атыпчы. Мына ошерекинде. Андан кийин бизде өткөндө дагы жакшы результат болду. Биз Дубайга барып келдик го, ошо Дубайга барып келгенден кийин мен Жумгалга барып келдим да. Ошо Жумгалда Кенже деген эже ошереки эмеси сахары 34,5 чейин чыгып кетиптир. Ошондо Витамарин Абны ичип 34,5 чыкканда көзүм карабегин немеси жарылып кетиптир да. Көз вообще көрбөй калыптыр да. Мына ошереки эже бул жака келип биздики сахарыбыз көтөрүлүп атса да көз көрбөй калса көзүңүзгө бара бересиз го. Глазного барса айтыптыр да, сахарыңызды түшүрүп келиңиз. Бир айдан кийин келсеңиз, анан көзүңүздү көрүп берем депчи. Анан ал эженин абысыны ушул биздин партнер экен, анан барып айтып, ушул продукция как раз бир айга жетет. Ушерекини ичип көрсөңүз, анан деген сиз результат анан бир айдан кийин деле келип көзүңүздү көрсөтөсүз депчи. 12-чи күн ичкенде дейт, тиги менин көзүм кадимкидей парданын мынтип ачык болгондой көрдү дейт. Сахар болсо 9га түшүптү. Ал эже айтып атпайбы, мен сахар менен 20 жылдан бери ооруйм дейт да.
20 жылдан бери мына карышкылдын эти жакшы десе карышкылдын этин да сатып алып кайнатып ичип жүрдүм дейт. Сөөл жыландарды мынтип тирүү кесип жесе, ошерикинден да түшөт экен десе, аны да касып келип ошону тирүү ичип аттым дейт. Ишылса мен эмнени гана кылган жокмун деп атпайбы, сахарный диабетинечи. Мына уширикти продукцияны ичкенде мен кадимки экинчи жолу көргөндөй болдум. Анткени мен 34,5 дегенде уже кома болуп, мен эртең ойгонбой каламбы деген ошондой состоянияга келип эле кийимдердин баарын өрттөй берип турдум дейт да, эртең күнү салпактап менин кийимдерим алкаш жерде калбасын депчи. Мына азыр бул продукция менен иштеп, ошо эженин артынан элдер аябай анын состояниясын көргөн тери четиндеги адамдардын баардыгы келип, азыркы учурда ден соолугун оңдоп алып, наоборот ал эже уже бизнес кылып атат да бул продукциялар мененчи. Ошондо барганда бизде деген бир бала келди, өзү 34 эле жарымда жашта экен. Нарында иштеп, милиция болуп, ана деген высокогорье деп эрте эле пенсияга чыккан экен да ошол балачы. Анан ал болсо инсульт болуп калыптыр. 34,5 жаштагы эле балачы. Анан биз барган убакта эле ошо кенжеженин результатын көрүп алып, бизди күтүп отуруптур да. Анан барсак, мына бул жерде бизде эме жок экен. Кардиомарин жөнүндө продукция жөнүндө айтып бератам да. Ушул продукцияны инсульт болгон балага бердик да бизчи. Бизде кардиомарин деген продукция бул деген азыркы учурда жүрөк оорулуу болуп ооруп аткандар билет, постоянно кардиомагнил деп аптекадан алып ичесиздер да, ошерикинин натуральный түрү да. Бул негизи бул эме составы деген натто деген бабыдан жасалыптыр. Бул редкий түрү ошо эмеде Японияда эле таза түрү сакталып калган экен да. Ошондо бада атын эстеп аттым эле, ошол окумушту Хиросима Шуми эле ошерикиндей сыяктуу да окумушту. Ошол химбиолог экен да. Анан бизде мисалы үчүн диплом защита алганда китептерден ар кайсы жерден көчүрүп барып защита кылабыз го. Ал жакта болсо Японияда ар бир ачылыш диссертациясын же бирдемени жактаганда обязательно бир ачылыш кылып туруп аны жакташат экен да. Ошерикинде ошол окумушту ошо натто деген бабыны баягы уюп турган канга салганда моментально кандын структурасын тазалап туруп, суюктуп таза кылып койгон экен да. Ошо бүт бардыгын теңчи. Мына ошерикинде наттокиназа деген продукцияны ойлоп тап, баягы элдерге берип, элдерден баягы реакция алгандан кийин бул окумуштуга Нобелевский премияны берген экен да. Ошо наттокиназа деген продукциясы үчүнчү. Бул продукция ошо биздеги жанагы кан тамырларыбыздын составында токсин, шлактардын баардыгын тазалайт. Холестерин, паразит, инфекция, бүт вирустардын баарын тазалайт да. Мисалы үчүн мындай экен да, медицинада кардиомагнилди ичкенде бизде постоянно мындай кан тамыры ушундай болот да, узун ошо ичкен убакта багы кардиомагнилди ичкенде мынтип кан тамыры мынтип кеңейип, анан кан өтүп турат экен да. Эгерде ичпей койсок, кайра мынтип кысылат дагы, ошол жерден биздин давлениябыз кайра пайда болот, кайра жүрөк оору пайда болот. Кайра мынтип өйдө болгондо кайра кан өтүп турат кардиомагнил ичкенде. Мына ошерикинде атып, акыры бизде жанагындай шарик үйлөгөндө, улам үйлөнүп кайра мындай болуп, акыры жарылып кетет го. Ошондо болуп биздин кан тамырыбыз ошондой марли состояниясына жетип калат экен да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан баягы кардиомагнил ичип жүргөндөрдү карасаңыздар, бир күнү уксаңыздар эле баягы инсульт болуптур, инфаркт болуптур, же болбосо каза болуп калыптыр деген угасыздар. Анткени ал кардиомагнил биздин ошо каныбыздын составын тазалап бербейт экен, же болбосо ошо кан тамырларыбызга питание бербейт да, только мынтип өйдөтү кылып, көптүрүп эле ошо канды акырын жүгүрүп турганга эле жардам берет экен. А бизде болсо морки наттокиназа болсо именно ошо кандын ичиндеги, тамырлардын ичиндеги ошо токсиндерди, шлактарды, холестериндерди баардыгын, ошо кандын ичиндеги паразит, инфекциялардын баардыгын тазалап, и ошо биздин кан тамырларыбызды эластичный кылып, чоңча кылып коет экен да. Постоянно и кан жакшы жүгүрүп баштайт экен. Ушул продукцияны ичкен адамдарда негизи ошо жүрөк оору деген баягы инсульт, инфаркт деген оорулардан вообще алыс болот экен да. Даже ошо прединсультный состояние, инсультный состояние дагы берсеңер дагы организмде аябай улучшение болот. Ушул эле продукцияны ичкенде биздеги жанагы тромб болуп аткандарда, варикоз болуп аткандарда абдан жакшы результаттар болуп атат. Эндокринный системага аябай жакшы иштеп атат да. Мына жанагы бала жөнүндө айтып берейин азыр. Мына ошол биз ошо жумгалга барганда ал бала келип күтүп отуруптур да. Анан барганда биз ушул продукциялар жөнүндө мына ушундай кылып айтып берип, анан ошо витамин А, Б менен ошо кардиомагнилди бердик.
ал бала ошо инсульттан кийин бир эле сөздү сүйлөп калыптыр да, ооба жок бар дегенде бир эле сөздү сүйлөп калыптыр да, вообще кошуп сөйлөй албайт, оозу менен эчтеке бир жак кытасы вообще кыймылдай калыптыр да, жаш бала. Мына биз бердик, эртеси күнү кайра кечинде информация берип атып, анан бир магазин керек болуп калды, кайра могу магазинге кирип чыгалы десек, как раз ошол бала аялы иштейт экен да ошол магазиндечи. Анан анан эмне болду деп анан сразу сурадык да, кечээ ичип жаттыңарбы, эмне болду деп сурасак, ал келинчеги аябай сүйүнүп айтып атпайбы, элестеткиле кечинде ичип жаттык дейт, жолдошум айтат дейт, могу жак кыймылдабага жыгы дейт, кыймылдап дейт, бир жагынан жан кирип дейт, тиги бала мындайынан оодарылып жатыптыр да вообще-чи. Анан сүйлөбөйүптүр. Дажечи мен түндө яман жаттым, мындайынан жаттым депчи, моулар баары кыймылдады деп ошентип сүйлөбөйүптүр да. Анан аябай бизге деген ыраазычылыгын айтты да, бир күндө эле ушундай результат болсо, бул аябай сонун продукция экен депчи. Анан биз болсо ошо айттык да, ниет кылып иче бергиле, буюрса сонун результат болот депчи. Анткени мындай результаттар бизде Бишкекте абдан көп, абдан даже жаштар эмес, карлардан алган результаттарыбыз аябай көп болот депчи. Ошондуктан бул натуральный аспириндин ролун аткарат. 18 сааттын ичинде ошо кан тамырларды эластичный кылып тазалап чыгат да. Ошо кардиомарин деген аталган продукция, ошо кардиомагнилдин ошо натуральный да, ошо ушуну жанагы именно кан тамырлары менен, ошо эндокринный системасы менен баягы жабырып калган адамдарыбыздарга айтсаңыздар болот ушул продукцияны. Андан кийинки продукциябыз ошо артрамарин деген продукция. Мына артрамарин бул суставный ооруларга, буту колу ооруган адамдарга да, көбүнчөсү жана грыжа болуп ооруткандарга, артрит, полиартрит болуп ооруткан адамдарга абдан жакшы таасирин берет. Жанагы айтып кеткендей эле, ошо эң биринчи ошо яркий результатты бизде Асыл апа дегенден алганбыз. Азыркы учурда бизде деген партнер, золотой менеджер деген статусту жапкан бизнес-леди. Буга чейин ал апа 20 жыл коляскада отурган апа да, 20 жыл буту менен ооруп, акыркы 10 жылын коляскада отурган апа экен да. Мына ошол апа айтат, өзү деле постоянно айтат, YouTube каналдарга деле өзүнүн видеолорун жүктөгөн. Ал айтып атпайбы, мына менин ошо бутум ооруп жүргөндөн кийин багы кыздарым дагы переживать этип, ошо Францияга чейин алып барып келди депчи. Өзү баса албагандан толуп да кетиптир, коляскада отура берипчи. Ошо мени кран менен жүктөп, ошо немеге алып барган депчи, Францияга алып барган. Франциядан ал апанын ошо текшергенде буттары ошо тизелери воспаленный экен да. Воспаление болгон жерде ошо кескенде гарантия бербейт экен да, басып кетет же басып кетпейт дегенчи. Көрдүңүздөрбү? Анан ал деген жок, кандай мен басканга гарантия бербесем мен кылдырбайм деп туруп кайра Бишкекке келген да. Бизде жана Сабыр Жумабекович деген дагы күчтүү хирургубуз бар, ошол жака барганда ал апага да айткан экен да, бир тизеңди $3000, бир тизеңди $3000, $6000 операция кылабыз, тоже гарантия бербейбиз, басып кетесиз, басып кетпейсизби. Ошол апанын эмеси бар, спонсору бар, атын унутуп калдым. Демеле же Эмиреже спонсордун аты? Иә. Зарыл деген эже, ошо Зарыл эже ошол как раз жолугуп калат экен дагы, айтат экен, мына бизде ушунакей сонун уникальный продуктылар келди, Япониянын именно суставный ооруларга депчи. Мына ошол продукцияны ичип көрсөңүз, андан кийин деле кескенге жетишесиз депчи. Ошо Асыл апа витамин А-дан 6 ай катары менен ичти, кардиомагнилдин артрамариндин экине ичти да, ошо экинде 6 айга жетти. Мына азыркы күндө бул продукцияны ичип алып, ал апа ошо бизнес-леди деп айтып атпаймынбы? Анткени бул продукциялардын составында хондроитин, глюкозамин бар, бүт макро-микроэлементтердин баардыгы анан өзүнчө жанагындай организмге иштегенде жанагындай синевальный жидкостьти естественным путем пайда кылып бергендей өзүнүн немеси бар экен да, бул продукциялардачы. Без операция, без ничего, жанагындай эле биз буттарына блокада койдуруп, жанагындай темирлерди койдуруп же болбосо пластмассаларды койдуруп операция кылдырып, и то баспай да калып аткан адамдар көп го. А бул продукциялардан ошондой эч кандай эмеси жок эле, сонун ошо жидкосттер өзү пайда болуп, жана буту колдору мынтип кыйшайып калгандар түздөлүп атат, туз болуп уюп калгандар бар го, ошондойлордун баардыгы түздөлүп атышат. Азыркы күндө ошо именно ошо суставный оорулардан ошо биздин артрамарин деген продукциябыз аябай жакшы жардам берет. Грыжа болуп ооругандарга, буту колу ооругандарга, сөөк ооруларга, даже мына азыр Бактыгүл айымдын эмеси бар, партнеру бар, кошунасы.
ушул продукцияны ичип атып эле мына 20 жыл балалуу болушпактыр да. Ошонукинин буту колма деп эле ичип атып эле боюнда болуп өткөндө кыз төрөп атыптыр да. Көрдүңүздөрбү? Потому что бул продукция немеде багы бизде море продукты болгондуктанчы бизде көбүнчөсү багы гормональный фондон кетет да, бүт оорулардын баардыгы теңчи. Ушул продукцияны ичип атып эле ал эженин ошо гормональный фону оңдолуп эле, бутун колум оңдойм деп атып эле, зато ошол ушуреки себеп болуп ушуреки продукциядан кызды болуп алды да. Көрдүңүздөрбү? Сонун ушурекинде уникальный чачтарды карап атат. Иә. Чачтарды карап атат. Ооба, чачтарды карап атат. Аябай сонун. Андан кийин бизде мындай спирулина деген продукциябыз бар. Спирулина, хлорелла. Экөө тең океандын түбүндө жашаган жанагы балырлардан жасалган прессованный таблетка түрүндө болуп келди. İçlerinde 2200 штуктан булар мунун составында бүт баардык макро микроэлементтер абдан көп. Бул продукцияларды ичкенде негизи өзү багы жашыл балырдан жасалгандыктан ошо Японияда абдан бааланат экен. Бул ошо алтындан да баалуу, организмге өтө керектүү экен да. Анткени билесиздер, ошо Японияда багы Хиросима жарылган учурда ошо адамдардын баардыгы организмге радиация болуп, ошо төрөлгөн балдардын баардыгы тең ошо как раз азыр биздегидей болуп, ошо оорулуу балдар болуп төрөлүп, бир жери мунжу болуп төрөлүп, же болбосо даже деген кусок эт болуп төрөлгөн убактарда болгон экен. Азыркы учурда ошо Японияда ошорекиндей музей бар экен, барып көрсөңүздөр деле болот экен. Ошореки боюнчачы ошо Хиросима учурунда төрөлгөн балдардын эмесичи музей. Мына ушуреки продукциялар ошо генеральный уборка организма деп айтылат экен. Ошо биздин организмибизди биз багы сыртыбыздан мынтип тазаланып жуунабыз, бирок ичибизден кантип тазаланат экенибизди билбейбиз го. Мына ушул продукцияларды ичкенде эле ошо организмдеги токсин, шлак, холестерин баардыгыбыздан азыр монтип евро үйлөрдө жашап атабыз, ошолордун баардыгынан радиациялар чыгып атат. Мисалы үчүн терезе мондай пластиковый пластик терезелерден канча жыттар чыгып атат. Ар бирибиз телефон көтөрүп жүрөбүз, сыртта деле Wi-Fi, үйдө деле Wi-Fi болуп атат. Мына ошолордун баардыгы биздин организмибизге тескери таасирин берип атат да. Мына ошондой радиация болгондо багы кимдин эмеси организми слабый болсо, мына ошолордо дагы онкоклеткалар ачылып кетиши мүмкүн экен да. Мына ошореки немени продукцияны Япония эли ошо на государственный уровне ошо адамдардын ден соолугун сактап калабыз деп мына ушул натуральный продукцияларды чыгарган, ошо бүт организмдеги ошо радиациялардын баардыгын тең тазалап чыгарып, азыркы күндө мына 99% Япония эли ушуреки продукциялардын баардыгын колдонушат экен. Ошондуктан аларда багы сахарный диабет деген ооруну билишпейт, оорулуу деген редкий случай болот экен, баягы инсульт, инфаркттарчы. И мына могу продукцияны ичкенден кийин наоборот аларда балдардын баардыгы тең умный болуп төрөп атышат. Долгожитель 80-90 жаш дегенде алар наоборот деген баягы путешествие кылып жерди көрүп башташат экен да. 110-120 деген аларда эң кары адамдар ошол жашка чыгат экен. Мына могу спирулина продукциясы болсо биздеги ошо организмдеги ошо бүт макро микроэлементтердин баардыгын толуктайт. Эң жакшысы ошо биздеги гормональный фонду аябай жакшы оңдоп атат. Зоб оорусуна аябай жакшы жардам берип атат. Жана бесплодия менен жабып аткан адамдарга аябай жакшы жардам берип атат. Ушул эле продукция нервный клеткаларга аябай жакшы иштейт экен да, анткени памяттерди улучшайт экен. Даже ошо биздеги жанагы ДЦП болгон балдардан да аябай жакшы результат алып атабыз. Мына биз ошо партнерибиз Жанаранда баласы 1 жаш 8 айынан ичип 2 жашка чыкты недавно эле. Ушул продукцияны ичкенде кадимкидей колуна эмени кармап, тамак ашты кармап өзү жеп атат. Бир кол менен митип эметсе уже басып атат да. До этого вообще андай движенияларды вообще кылган эмес да. Мына көрдүңүздөрбү, ошерекиндей даже биз айыктыра албайбыз деген оорулардан да сонун результаттар болуп атат да бул продукцияларданчы. Хлорелла болсо биздин организмибиздеги ошо бүт токсин шлактардын баарын тазалайт. Жанагы айтып кеткендей эле ошо организмдеги бүт эмелерди багы генеральный уборка организма кылат экен да. Ошо биздеги жанагы кишечниктерибизди тазалайт. Спирулина да, хлорелла да. Остеопороз деген ооруга аябай жакшы жардам берет экен да. Могу хлореллачы жана тиштерибиз канап ооруган болсо, бүйлөлөр ооруйт го. Мына ошолорду да аябай укреплять этет экен. Ооздогу жана жаман жыттардын баардыгы чыгып атпайбы? Мына ошурекилердин баардыгын
ашказанды дагы аябай жакшы жардам берет экен. То есть бул продукцияларды биз азыркы күндө үй бүлөбүз менен алып кадимкидей ичишибиз керек. Эртең менен Бота Дарибекова деген биздин вышестоящий спонсорубуздун эмеси болду, тренинги болду, көрдүңүздөрбү? Ошол экенде айтып атат да, бул продукция кымбат деп айтып атат. Биз кантип жооп беребиз дегенгечи, мына биз ушул продукцияны жанагы осетра, черный икра, ошекин биз вообще кымбат ала албайбыз го, бизге недоступный да. А могуки продукцияларына ошекиндей эле бизге таасирин берет дейт да. Ошо столуңардын үстүндө черный икра турганда элестеткиле депчи. Анткени ошеки черный икрада канчалык бизге керектүү микро макро элементтер канчалык жанагындай омоложение кылган бизге свойствосын берсе, мына спирулина менен хлорелла ошекинче жардам берет. Ошондуктан силер деген айтып атат да, элдериңерге кымбат дегенде ошекин деп айтып атат да. Бул мына силер черный икра жеп атасыңар. А так биз черный икраны вообще жашообузда алып жей албайбыз да. Көрдүңүздөрбү, мына ошекиндей сонун результаттар болуп атат. Мына дагы кайсы продукция калды? Самал, Самал бул деген премиум деп аталып келген бизге. Бул Самал бүт бардык азыркы мен айтып өткөн продукциялардын бардыгы тең Япониядан келген продукциялар. Мына бизге морки премиум деген эле ошо Самал Казакстанда Карагандадан чыккан продукцияда немецкий технология менен. Кадимки эле Самал, мына бизде азыр 5-6 жылдан бери аябай модага айланды. Биз майда обязательно бүт бардык Самалга чыгышып, жайлоого чыгышып, өзлөрүнүн иммунитеттерин укреплять этишип, баягы тазаланышып, эмесиненчи очищение кылып, Самалды ичкенде аябай очищение кылат го. Мына ошекинде кылып келип барып башташканда элдерчи. А бизде болсо мына Самалды мындай капсула түрүндө эле ошо немецкий технология менен бизге уже 12 ай бою уже доступный кылып колубузга берип койду да. Жайлоого барбай эле мына ошекин ичсек, ошо бир капсуласында 12 литр Самалдын эмеси бар да. 12 литр Самал бар да. Ошекинин бизде Самал порошок кылганда ошо бир капсулага жазалат экен да. Ошонун сүтү көрдүңүздөрбү? Ошондо сиз бир капсуланы ичсеңиз, ошо 12 литр Самал ичкенге барабар болот экен. Бул продукция негизи ошо бардыгы эле билишет. Бейнин сүтү ошо эненин сүтү менен экөөнүн эмеси окшош болот экен да, бирдей болот экен да. Биз баягы эненин сүтүн канчалык балдар ичсе, ошончолук иммунитети күчтүү болот деп айтып, азыркы учурда врачтар даже 2 жаш, 3 жашка чейин эмизгиле деп айтып атат го энелеринечи. Мына ошеки Самалды бергенде ошо кадимки эле ошо эненин сүтүн ичкенге барабар ошентчилик иммунитетти берет адам баласыначы, организмге очищение кылат. Эң биринчи ошекини жана немец технологу бул өзүнүн тиги өпкөсүнөн аябай результат алган экен да. Кара учук деп бизде аябай туберкулез деп эме болот го, катуу оорушат го, учет калышып, мына ошеки Самалды ичкенде ошо туберкулездон таза айыгып, учеттон сыймайт этилген экен да. Бирок ал ошо немец окумуштусу ошо элдерге мынтип сет аркылуу тарабагандыктан баягы жанындагы адамдарга айтып анан ошончо калып калган экен да. А бул продукцияны азыркы күндө мына сет аркылуу кетирип атат, элдин баары ичип атышат, азыркы күндө аябай сонун результаттар болуп атат. Ошо именно ошо иммунитетин тазалап атышат, очищение кылып атышат, ошо өпкөлөрүн тазалап атат. Азыркы күндө ковидте мына ошеки продукцияны ичсеңиздер, ошо өпкөгө аябай жакшы таасирин берет. Мына ушул продукциялар менен 1,5 жылдан бери иштеп атабыз. Бул продукцияны бардыгыңыздарда эле эң биринчи келгенде бул компанияга баарыбыз тең эле ден соолугубуздун айынан келгенбиз. Андан кийин результат алгандан кийин уже ден соолук болгондон кийин обязательно акча керек, ошо акчасын дагы иштеп атабыз. 1,5 жылдан бери уже бул компаниядан бизде азыр маркетинг план айтып берет. Уже эмеге iPhone телефонун алдык, путешествияга бардык, ошо пассивный доходторду алып атабыз да. Мына ошонун бардыгы бир эле өзүңүздөргө мына ушул продукцияны алып, өзүңүздөрдөн сонун результат алып, только рекомендация кылып эле ошо жашооңуздарды 360 градуска өзгөртүп койсоңуздар болот экен да. Бул продукцияларды алгандан кийин бизде эң жакшысы продукцияны колубузга көтөрүп алып сатпайбыз, только рекомендация кылабыз да. Мына ушерекинде сонун уникальный онлайн проект келди. Мына ошол жөнүндө азыр кантип акча табыш керек деген темада азыр биздин күчтүү лидерибиз, менин эң биринчи партнерум ушул компанияга келгенде ошо экөөбүз